Саламатсыздарбы курстун катышуучулары? Бүгүн сиздер менен биз Google формада тест түзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн аккаунттун жанындагы Google колдонмолоруна киребиз. Бул жерден дискти ачып алабыз. Анкета деп түзгөн өзүбүздүн папкага киребиз. Дисктин астындагы создать дегенди басабыз. Бул жерден Google формадан бош таблет форманы тандап алабыз. Азыр мен математика боюнча 1-класстын 1-черегине тест түзөм. Новая форма дегенди басып коебуз. Математика болуп калды. Эми биз бул жерге баланын аты жөнүн сурап алышыбыз керек. Бул жерде биз текст строка дегенди алабыз. Сурообуз обязательный болуш керек, себеп дегенде биз баланын фамилиясын алышыбыз керек. Андан кийин классын. Андан кийин баланын классын сурап алабыз. Бул жерде да один текст строка болот. Бул сурообуздагы биздики обязательный болот. Эми ушул жерден көңүл буруп туруңуздар. Биз анкетасын түзүп алдык. Баланын аты жөнүн, классын сурап алдык. Эми бизге бул суроону экиге бөлүшүбүз керек анкетаны. Ошон үчүн биз ушул жердеги разделитель дегенди басабыз. Өзүңүздөр көргөндөй биздики экинчи разделге келди. Эми бул жерден биз бул жерге математика боюнча тест деп коебуз. Тест деп коебуз. Ал эми описаниясына болсо 1-класс. Биринчи чейрек деп коелук. Бул жерден суроону ушул жерден басабыз, суроо кошобуз. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз эми тесттин суроолоруна келебиз. Мен азыр тесттин суроосун 5 гана суроо түзөм. Ошондо 5 суроону негизи балдык система 100 балл болуп эсептелгендиктен мен 100дү 5ке бөлөм, 20 балдан тиет. Ошондуктан 5 суроону азыр сиздер менен түзүп баштайлы. Эми ушул жерден көңүл буруп турсаңыздар, биз азыр кайра башына келебиз дагы. Просмотрдун жанындагы настройки дегенди басабыз. Тестти түзүш үчүн оңдоо жүргүзүп алабыз. Эгерде сиз ушул тестке сиз жиберген адам бир гана жолу жооп берсин десеңиз, анда отправлять форму не более одного раза дегенди белгилеп коесуздар. Калгандарын өзүңүздөргө жараша өзгөртсөңүздөр болот. Бул жерден презентация дегенге киребиз. Бул жерде тесттердин баардыгын тең алмаштырып, улам алмаштырып бер десеңиз, перемешать вопрос дегенди басасыз. Бул жерге сиздер өзүңүздөр каалаганыңыздарды жазып койсоңуздар болот. Мен болсо жооп алынды, рахмат деп жазып койдум. Эми тест дегенди басабыз. Бул жерден тест дегенди күйгүзүш керек көккө. Мынакей, күйүп туруш керек. Эгерде сиздер бир тапшырманы берсеңиздер, аны текшерип туруп, андан кийин жооп берем десеңиздер, анда после ручной проверки дегенди басып койсоңуздар, сиз текшергенден кийин гана балага баллы барат да. Мен көбүнчө өзүмдүн практикамда мен бул суроолордун алып коем. Баллы за ответы деген калат. Сиздер өзүңүздөргө жараша өзгөртүп алсаңыздар болот. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Эми биз түзгөн тестибизге келелик. Мына бул жерди караңыздар, бул жерде ответы деген жерде көк болуп күйүп калды. Биз ошол галочканы басам. Бул жерге болсо 20 деп белгилеп коем. Бул жерде мисалы ушул суроонун кайсынысы туура? Мен ошону белгилешим керек. Бул жерде 4 туура. Мен готово дегенди басам. Кийинки суроолорго өтө берелик.
Мынакей биздин тест түзүлдү. Муну деле палитраны колдонуп кооздоп койсоңуздар болот. Бул жерден болсо цвет темасын өзгөртсөңүздөр болот каалагандай. Фонду өзгөртсөңүздөр болот, мынакей. Каалагандай өзгөртсөңүздөр болот. Шрифттердин тандап алсаңыздар болот. Мисалы мен декоративный деп коеюн, мынакей көрдүңүздөрбү? Эми биздики келди. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына биз тестти түздүк. Эми биз муну сиздер менен чогуу предпросмотр кылып көрөлүк. Ал үчүн палитранын жанындагы просмотр дегенди басабыз. Сиздер бирөөгө жөнөтсөңүздөр, мына ушундай болгон анкетаны жөнөтөсүздөр, тестти жөнөтөсүздөр. Бул жерге ал фамилиясын жазат, бул жерге классын жазат, бул жерге болсо далее дегенден кийин тесттин өзү башталат. Мен азыр туура эмес дагы туурада жооп берип койдум. Азыр биздин балыбызды көрсөтөт. Эми мына бул жерден көрдүңүздөр, жооп алынды, рахмат деген сөз чыкты. Бала түшүнөт, себептегенде буга жооп бердим деп. Бул жерден өзүнүн балын көрүп алса болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй 2 эле суроого жооп бериптирмин мен. Калган ошондуктан 100дөн 40 эле балл берилди мага. Мына ушинтип тест түзүп алсаңыздар болот. Эми сиздер муну кантип жөнөтөсүздөр? Муну жана сиздерге анкетаны жөнөткөн сыяктуу эле отправить дегенди басасыздар. Муну сиз көп адамга жөнөтө турган болгондуктан сиздер электрондо почтасын жазсаңыздар 30 адамбы же 60 адамбы, анда бул жерге ошончо почтаны жазууга туура келип калат, кому деген жерге. Ал эми биз азыр ссылкасын гана жөнөтүү боюнча токтолобуз. Ссылка деген жерде мына өзүңүздөр көргөндөй короткий URL деп турат. Мына ушу короткий URL'ды копировать этип аласыздар. Ушуну группага алып барып тыштап койсоңуздар болот. Биздин ссылкабыз бизде буферде сакталуу, ошон үчүн аны биз мисалы сиздердин группага жөнөтөлүк десек, мына бул жерден вставить десеңиздер, мына көрдүңүздөрбү, келип калды. Бул жерден отправить кылып койсоңуздар болот. Мен буну отправить этпей эле коеюн. Мына ушинтип тест түзсөк болот. Мына сиздердин көзүңүзчө мен жооп бердим эле, мынакей ответ суроолорго жооп келген. И ушинтип сиздерге маалыматтар чогула берет. Сиздер ушинтип өзүңүздөрдүн тестиңиздерди түзүп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар баардык темаларга түзгөнгө болот бул жерде тестти. Бул жерден көңүл бурчу нерсе, биринчи 2 разделге бөлүнүш керек. Биринчисинде сиз ал жөнүндө маалымат алышыңыз керек дагы, анан тестти өзүнчө разделге бөлүп, анан математика боюнча же болбосо кайсы боюнча тест экендигин жазып, описаниясына болсо кененирээк маалымат бергиңиздер келсе кененирээк жазыңыздар. Ошон үчүн ошентип түзө берсе болот. Мына көрдүңүздөр. Ар бир суроону күйгүзүп коебуз обязательный кылып. Мынакей суроолордун баардыгы тең обязательный вопрос кылып күйгүзүп койсоңуздар, бул суроолорго жооп бермейин, ал тесттен өтө албайт. Ошондуктан ошол жагындагы жиберүүчүлөргө эскертип коюңуздар, ар бир суроого так туура жооп бериңиздер деп. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен бүттү.